Кыргызстан акча которуулардын ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү боюнча көрсөткүчтө Тажикстанда ашып өттү. Эске салсам, 2015-жылы биздин өлкө дээрлик мигранттардын акча которууларына жашаган дүйнөдөгү 5 мамлекеттин катарын толуктаган. Тагыраагы 4-орунда элесе Тажикстан 3-сапта болчу. Алдагы жарым саатта Капитал командасы мигранттык которуулардын өлкө экономикасына тийгизген таасирине токтолуп, Кыргызстанда чакан жана орто ишкерчиликке инвестиция тартып келүүгө болгон аракеттер тууралуу сөз кылат. Биз менен болуңуз. Дүйнөлүк банктын Европа жана Борбор Азиядагы миграция жана мобилдүүлүк докладындагы маалыматка ылайык Кыргызстан түштүк кошунасын озуп чыкты. Эми биздин өлкө акча которуулардын ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү боюнча 1-орунда турат. Бул көрсөткүч 37%дан ашат. Тажикстандын көрсөткүчү 10 пунктка төмөн. Дүйнөлүк банктын докладында акча которууларга таянган тышкы сектор атаандаштык жөндөмүн жоготуп коюшу мүмкүн экени айтылган. Докладта 23 мамлекеттин абалы изилденген. Бул КМШ мамлекеттери: Грузия, Түркия, андан сырткары Чыгыш жана Түштүк Европа өлкөлөрү, Албания, Босния жана Герцеговина, Болгария, Косово, Македония, Черногория, Польша, Румыния, Сербия жана Хорватия. Алардын арасынан акча которуулардын ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү боюнча эң жогорку көрсөткүчкө ээ болгон Кыргызстан 1-орунда ээлеген. Андан кийин Тажикстан, Армения, Грузия жана Черногория жайгашкан. Дүйнөлүк банк өз отчетунда акча которуулардын үлүшү канчалык көп болсо, экономиканын сырткы сектору да ошончо атаандаштык мүмкүнчүлүгүн жоготуп коюусу ыктымал деп жазат. Мигранттык которуулар керектөөнү өстүрөт. Бул баалардын өсүүсүн шарттап, анын натыйжасында инвестиция агымына жана иш процессине тоскоолдук жаратат. Жалпылап алганда акча которуулардын өсүүсү оң эффект берет. Жакырчылыкты азайтууга жардам берип, керектөөнү өстүрөт. Керектөө канчалык көп болсо, экономиканын өсүү темпи да ошончо тездейт. Кыргызстан үчүн мигранттардын кирешелеринен көз каранды болгон экономикалар үчүн акча которуулар чет элдик валютанын түшүүсүнүн негизги булактарынын бири. Сырттан келген көп которууларга карата оптимисттик көз караштар да бар. Алар ички инвестицияларга өөлгө жаратат. Бирок бул түшүүлөр чындап эле инвестицияланып жатабы же жөн эле баардык акча керектөөгө коротулуп жатканынан көз каранды. Акча которуулардын ири агымы экспортко ылайыкташкан сектордун атаандаштыкка туруштук берүүсүн төмөндөтөт деп айтылат Дүйнөлүк банктын докладында. Анан албетте адамдык капиталды экспорттогон эмес, товар жана кызматтарды экспорттогон өлкөдө өсүш жана өнүгүү болорун унутпоо керек. IFC компаниясынын өкүлдөрү сырттан келген мигранттык которуулардын экономикага тийгизген оң натыйжалары менен катар бул кирешеге болгон көз карандылыктын тобокелдиктери да бар экенин эскертет. Мигранттык которуулардын улуттук экономикага таасири чоң. Самое важное об этих доходах, что они поддерживают спрос. Мигранттык акча которуулар рыноктогу суроо талапты камсыздап турат. Экономикалык ишмердүүлүктү камсыз кылып, жакырчылыкты азайтууга, коомдогу теңдикти сактоого салым кошуп жатканын эч эстен чыгарбоо керек. Бул мигранттык которуулардын оң жагы десек болот. Ушул нерсе Кыргызстан үчүн абдан маанилүү. Биз жакыр өлкөбүз, ошондуктан бизге кандай гана болбосун жардам керек. Ушул себептүү ушул жагынан алып караганда мигранттык которуулар жакшы көрүнүш. Ал эми докладта бул жакшы көрүнүшкө байланыштуу тобокелдиктер тууралуу баяндалып жатат. Анан анда көрсөтүлгөн негизги кемчилик бул аталган кирешенин туруксуздугу. Показывает, что эти доходы, у них есть проблемы с устойчивостью. Мигранттык которуулар улуттук экономиканын сырткы факторлордон көз каранды кылат. Они резко колебаются, они зависят от конъюнктуры в самой России. Мигранттык которуулар бат-баттан өзгөрүп турат. Россиядагы абалдан көз каранды. Ал эми Россиянын өзүндө баары кен байлыктар менен байланышкан. Ошондой эле саясий маселелер, ага кошумча санкциялар. Ошол себептүү биз тышкы факторлордон тез өзгөрүп турган мунайга болгон баа факторунан да көз каранды болуп жатабыз. Акча которуулардан болгон көз карандылыктын негизги тобокелдиктери ушул нерсе менен байланыштуу. Заключается основной риск зависимости от этих переводов. Мигранттык которуулар өлкөдөгү өндүрүштүн өсүүсүнө жолтоо болот. Резкий рост поступлений денежных переводов часто идет вместе с ростом. Мигранттык которуулардын кескин өсүүсү адатта калктын кирешесинин жана айлык акынын өсүүсүнө алып келет. Бул өз кезегинде өлкө ичинде өндүрүлүп, жергиликтүү кардарларга сатуу үчүн чыгарылган товарларды өндүрүүнү басаңдатат. Мисалга, мен Кыргызстанда эмеректерди жасап сатам. Анан менин жумушчуларым айлыктарыбызды көбөйт деген талап коюшат. Демек, айлыкка жумшалган каражатым өсөт. Мындай учурда мен башка өлкөдө эмерек жасаган ишканаларга татыктуу атаандаш боло албай калам. Бул тышкы ресурстардан болгон көз карандылыктын терс жагдайларынын бири.
Бул ресурс алтынды экспорттоо болобу, бул тышкы экономикалык жардамдан түшкөн киреше же бул мигранттардан келип жаткан киреше болушу мүмкүн. Экспорт золота, это может быть доходы от внешней экономической помощи или это может быть доходы от мигрантов. Мигранттык которуулар кызмат көрсөтүү тармагына жакшы шарт түзгөн. Все эти внешние источники дохода приводят к росту. Когда они быстро растут, они приводят... Бардык тышкы киреше булактары тез өссө, реалдуу айлык акынын реалдуу кирешенин өсүүсүн шарттайт. Бул албетте талашсыз жакшы көрүнүш, бирок анын айынан материалдык өндүрүш атаандаштык жагынан уттуруп жатат. Ал эми кызмат көрсөтүү тармагы тескерисинче тездик менен өнүгөт. Анткени кызматтарды импорттоо кыйыныраак, кызматтарды башка нерсе менен да алмаштыра албайсың. Ошондуктан бизде кызматтарга болгон баа өсүп жатат. Башкача айтканда, кызматтар үчүн жакшы шарттар түзүлүүдө. Биз ушул нерсени акыркы 10-15 жылда Кыргызстандын экономикасынан көрүп жатабыз. Кызматтар өсүп жатат. Албетте алтынды эске албаганда өндүрүштүн өсүүсү жайлап жатат. Ага жараша айыл чарбасында өндүрүштө эмгек өндүрүмдүүлүгү төмөндөп жатат. Бул биз айтып жаткан мигранттык которууларга байланышкан тобокелдиктер. И это как раз вот именно те побочные явления, те риски, связанные с денежными переводами. Өкмөт эмгек күчүн экспорттоого эмес, инвестиция тартып, жумушчу орундарды түзүүгө аракет кылышы керек. Но самое главное — это работа над... Эң негизгиси инвестициялык чөйрө менен иш алып баруу керек. Инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү үчүн бюрократия менен күрөшүп, бизнес жүргүзүүнүн жеңил болуусун камсыздоо керек. Инфраструктурага, электр энергияга жетүүнү толук камсыздоо шарт. Соттордо өз келишимдерин коргоо да жеңил болушу керек. Ошондо гана инвесторлордун кызыгуусун жарата алабыз. Увеличить привлекательность. Адатка айлангандай декабрь айында өтө турган Бишкек инвестициялык форумуна даярдык башталды. Форум быйыл 3-чү жолу өтөт. Долбоор кыска убакыттын ичинде ишкер жана инвесторду бир аянтчага чогулткан реалдуу платформага айланууда. Анын жыйынтыгы менен ишкерлер тажрыйба топтоп өлкөдө бизнес жүргүзүүнүн жаңы маданият калыптанууда. Кыргызстандагы чакан жана орто ишканаларга ээлик кылган ишкерлер мындай жаңы өзгөрүүлөрдү кандай кабыл алып жатканы тууралуу ЖИА бизнес ассоциациясынын төрагасы Темир Ажыкулов кесиптешим Назгүл Коңурбаевага айтып берди. Мынакей 2 жылдан бери быйыл 3-чү жыл өтө турган БИФтин жыйынтыктары жөнүндө айтылганда көп учурда ал жерде баягы ишке ашкан сделкалар жөнүндө айтылат да. Бирок эми бул мындай алганда көрүнгөн эле бир көзгө көрүнгөн жыйынтыгы да мындан тышкары дагы кандайдыр бир мындайча айтканда башка дагы бир көмөкчү жыйынтыктар болсо керек. Ошол эле мисалы үчүн бизнестин өз ара бири-бири менен пикир алышуусу, байланыш түзүүсү деген сыяктуу. Ушундай жыйынтыктарды байкай алдыңарбы? Аба жакшы баалап кеттиңиздер. Чынын айтканда БИФ 2 жылдан бери өтүп баратат, өтүп келген. Бул көрүнүш аябай жакшы нерсе деп ойлойбуз, бирок бул биринчи жолу эмес. Биз негизи ЖИА 10 жылдан бери иштегенибиздин максаты ошол ишкерлерди бири-бири менен тааныштырып, бири-бири менен катташтыруу жана маалымат бөлүшүү болчу да. Бирок ошонун жыйынтыгында биз эмне деп ойлогонбуз, балким бир расмий бир площадка түзүп койсок, ошол жерде көбүрөөк дагы мүчүлүк ачылабы деген маанидә баштаганбыз. Сиз айткандай эле чынында эле доллар көрсөткүчтөн сырткары аябай көп дагы пайдалар болду да. Ошолордун бирөөсү ошол эле региондордон келген ишкерлер, ошол эле биздин чөлкөн өлкөлөрдөн жакын өлкөлөрдөн келген ишкерлердин ортосундагы карым-катнашы, бири-бирин таанышуусу, тааныгандан кийин дагы идеяларды бөлүшүп, пикир бөлүшүүсү бул аябай чоң биз үчүн жетишкендик болду деп эсептейм да. Бул БИФтин дагы бир чоң жетишкендиктердин бирөөсү. Албетте мисалы үчүн бизнесте карым-катнаш өтө маанилүү болсо керек, себеби бири-бири менен бул партнерлук түзүү же болбосо биринин кызматын экинчиси пайдалануу деген сыяктуу. Кыргызстан өзү мындай кичинекей өлкө болгон менен өзгөчө ушул чакан жана орто бизнестин ортосундагы алакалар буга чейин кандай болду эле? Бири-бирине буга чейин ачык беле же мына ушулдай площадкалар аркылуу бири-бирине ачыла баштадыбы? Негизи бүгүнгө чейин ЖИА болсун, же башка ассоциациялардын алкагында болуп келет, жумуштар болуп келаткан да. Бирок бул БИФ менин оюмча бул дагы альтернативдүү бир площадка болуп чыгып калды. Бул жерде мисалы ЖИАга байланышы бар, байланышы жок, айырмасы жок. Бирок ушул БИФке кызыктар болгон ишкерлердин келүүсү, бири-бири менен таанышуусу, маалымат бөлүшүүсү, бунун баары эмнеге алып барат? Мамиленин жылуусуна алып барат да. Жылуу болгондон кийин бири-бирине ишенип пайда боло баштайт. Көрө баштайт, мисалы өзүнүн чогуу мисалы балким ошол тармакта иштеген ишкерлер менен таанышат, алардын кылып жаткан иштерин көрүп, жаңы идея алышы мүмкүн. Ошондуктан бул бир менин оюмча бир жакындаштырган бир площадка болуп калды дейм да аймак.
Эгер аймактык бизнести ала турган болсок, негизинен көп эле айтылат го, өзгөчө аймактагы бизнеске, ошол ишкерлерге билим жетишпейт. Ал жактагы маалыматтын бир мындай жетишсиздиги байкалат деп. Ушул жетишсиздикти дагы кандайдыр бир деңгээлде толтуруу мүмкүнчүлүгү болуп атабы? Бир эле аймактык эмес, мен айтып кетер элем, жалпы эле Кыргызстанда кичи жана чакан жана орто ишканалардын көпчүлүгүндө маалыматтын жетишсиздиги же болбосо бизнес алып баруу билими аз болгондо көрүнүп турат да баарыбызга элечи. Бул кандай көрдүк? Мисалы үчүн БИФ болгондо, БИФке чакырып атканыбызда алардын баары өздөрүнүн долбоорлорун кагаз үстүнө жазып, биз талап кылгандай жол стандарттар бар. Ошо талапка ылайык жазып келгенди үйрөтүп атабыз десек да туура болот дейм да. Себеп дегенде бир идеяны, бир пикирди сиз ооз айтып бере аласыз, ишкер болгондон кийин айтып бере аласыз да. Бирок инвесторго бул жетишсиз да. Инвесторго кагаз түрүндө жазылып, негизделип, ошол эле финансылык жактары кандай, техникалык жактары кандай деп, ушул нерсени биз акырындап үйрөтүп баштадык десем дагы туура болот дейм. Эми көптөр инвестордун деле тилин билбесе керек. Туура, ошондуктан биз эмне кылып атабызбы? Ар бир жыл сайын БИФтин алдында 3 айга жакын биздин адистердин тобу бар. Алар белгилүү бир форматта бланктар жазып чыгышат. Белгилүү форматта ошо келген сунуштарды дейли, сунуштарды ошол форматка тууралап, сиз айткан инвестордун тилине которуп даярдап чыгышат да. Бул деле бир менимче жакшы жашаан болду, жакшы бир жылыш болду деле. Себеп дегенде көп ишкерлер буга чейин ойлонгон эмеспиз дейт да. Биз ойлошубуз дейт, барып банкка барып эле акча карыз алабыз депчи. Андай эмес. Банкка барсаң дагы, же болбосо инвестор тартып келсең дагы, ошол инвесторго түшүндүрүү максатында жакшы туура жазганды билиш керек. Айтмакчы чын эле капиталдын булагы жөнүндө дагы бир мындай жаңы түшүнүктөр пайда болуп атса керек. Дегени мисалы үчүн сиз айткандай традициялуу түрдө бизде банк деген, анан кредит деген түшүнүк бар да. Ошондон улам дагы мисалы үчүн ошол эле орус кыргыз өнүктүрүү фонду деле айтып атпайбы, бизге жакшы сапаттуу проектлер келбей атат деп. Бирок эми ал проектлер дагы мындай айтканда асмандан түшпөйт да. Аларды кошо даярдаш керек дегендей. Себеби бизде чындыгында баягы инвестициялык рынок жок, финансылык рынок өнүккөн эмес. Бул жагынан алып караганда мына ошол ишкерлер канчалык түшүнө баштады. Бул мынакей ошол инвестор бул баягы жөн эле бир сыйкырдуу палочкасы менен келип баары проблеманы чечип кое турган киши эмес, ал бул сенин партнеруң. Сенин дагы өзүң тараптан буга чоң аракеттер болуш керек деген, салым болуш керек деген. Бул жакшы суроо болду. Себеп дегенде чынында эле бизде көп түшүнүк бар экен да. Мен инвесторго мен өзүмдүн көйгөйүмдү айтып берсем, долбоорумду айтып берсем, инвестор түшүнө калып эле келе калат дегенчи. Эми тилектер андай эмес. Бул баягы эле чакан жана орто ишкерлер жаткан да. Эмне болду? Бул жаңы бир культура десек болот. Бул жаңы культура өзүнүн иш алып баруу культурасы. Экинчи бул албетте маалымат изденүү башталат андан кийин. Биз чындап эле бир ишкер инвесторго өзүнүн баягы көйгөйүн айтып берип, өзүнүн проектисин, долбоорун айтып берип, түшүндүрүп берүү бул өзүнчө илим да. Ошону биз ойлоп атабыз азыр акырындык менен бул убакыт саат менен болот экен. 3 ай азыр БИФке чейин даярданып атабыз. Андан кийин деле улантсак деп атабыз да. Улантып үйрөтсөкпү деп акырын жазганды. Туура айтасыз, ошол эле Кыргыз-Орус фонду болсун, же башкалар болсун, долбоор күтөбүз дейт. Бирок долбоор келгенде эмне болот? Долбоордо маалымат жетишсиз болот. Көп маалыматтар туура эмес чыгат, же болбосо финансылык жактан ачылган эмес жакшы маалымат. Ошондой болуп чыгат да проблема. Бул жерде экинчи багыт бар, эми биз көрүп аткан кандай бир пайдасы болду дейби. Пайдасы бул жаңы финансылык инструмент пайда болду деген ишеничтебиз да. Мисалы үчүн бүгүнгө чейин сиз айтып атпайсызбы, банкка барып банктан алабыз депчи, баарыбыз ушинтип жүрүбүз да. Бирок ал жерде пайыз бар, ал жерде залог деген түшүнүк бар. Анан эми анын үстүнө банк деген мисалы үчүн эч качан бизнесмендин ал өзүнүн гана баягы акчасын кайтарып алууга кызыктар. Мисалы үчүн инвестор болсо, бул ишкердин компаниясы канча өнүксө, ошонун өнүгүүсүнүн эсебинен пайда көрө турган шарттар. Эң туура да. Себеп дегенде банк сиз айткандай эле өзүнүн офисинен чыкпайсыз, акча берип коет болду да, аралашпайт. Бирок убакыт саат келгенде талап кылат. Инвестордун айырмасы мындай болот. Инвестор биринчиден сизге окшоп эле, ошол ишкерге окшоп эле рискке кирет да. Ошол акчасы менен келип, ошол компанияны өнүктүрөйүн деп аракет кылат. Бир. Экинчиси, риск алып атпайбы бул инвестор. Экинчиси, ошол компания өнүгүүсүнө дагы өзүнүн салымын кошот. Бир эле акчалай эмес, балким өзүнүн илимин, билимин кошуп, тажрыйбасын берип, жаңы технология менен кириши мүмкүн. Бул нерсе менин оюмча көбүрөөк пайда алып келет да биздин ишкерлергечи.
бул бир эле акча эмес экен да, көп нерсе айтып атпайбы, көп ишкерлердин көйгөйү бул бир эле акча эмес да. Албетте акча дагы бир чоң фактор, бирок экинчи фактор бул кантип өнүгөбүз, жаңы багыттар, жаңы идеялар, жаңы технологиялар. Мен ойлойм ушул жаңы инвесторлор менен келип ошол ишкерлерибизге аралашып акча салганы бул аябай эле жакшы дей алам. Анан дагы бир мисал үчүн ушул бифтин алкагында силер чет жактан дагы инвесторлорду, ишкерлерди чакырасыңар. Бул бир жагынан Кыргызстанды таанытуунун дагы бир жолу да, мисалы үчүн эми көпчүлүк дүйнөдө эле Кыргызстан деген өлкө бар экенин анча жакшы биле бербейт ишкер чөйрө дегенин да. Туура, биз жаңы баштаганыбызда Кыргызстандын ичинде эле калып, ичинде эле ишкерлердин ортосундагы бир мамиле курган бир көпүрө катары эмес. Балким Кудай буйруса чоңоюп, ушул биздин азыркы аянтчабыз деле, биф деген аянтчабыз Орто Азиянын бир Давосу болуп калат деген ишеничтебиз. Ошол максатта биз жыл сайын эле сырттан да коноктор чакырабыз. Албетте ал коноктор келе калып эле бүгүн келип эле эртең менен туруп келип бифтке чыккандан кийин акча салам дебеши мүмкүн. Бирок биз ойлойбуз, акырындык менен бул диалог кура баштасак, акырындык менен аларга Кыргызстан жөнүндө маалымат берип, Кыргызстанда ишкерлер кандай болот, мынакей келиңер, бифти көрүп атасыңар. Ушул ишкерлер биздин оту жана чакан бизнестеги ишкерлер, ошолорду тааныштырып койсок, биз ойлойбуз жакынкы жылдарда балким эң азынан кошуна өлкөлөрдө атпайбы, Казакстан, Өзбекстандан, Тажикстандан өлкөлөрдүн ишкерлери менен биз көбүрөөк карым катнаш болуп, дагы бизге дагы бир жаңы бир идеялар келип, жаңы долбоорлор чыгып, Кудай буйруса балким орток ишканалар ачылып калабы деген үмүттөбүз. Демек, бул рынокты кеңейтүүгө дагы бир жакшы салым болмок да, себеби Кыргызстандын өзү тышкы инвесторлор үчүн рынок катары өтө деле кызыктуу болбосо. Туура, биз ойлойбуз, эң туура баалап кеттиңиз. Себеп дегенде биз Кыргызстан өзү өлкө катары 6 миллион калкы менен балким кызык болбошу мүмкүн. Бирок эгер биз ошол сырттагы инвесторлорго, сырттагы ишкерлерге көрсөтө алып келсек, биздин ошо Орто Азия өлкөлөрүбүз, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, ушулар биз баарыбыз бирбиз. Бир алардын көзүнө бир базар, бир рынок катары көрсөтө билсек, анда албетте инвестор көбүрөөк келет деген ишеничтебиз. Анан дагы бир жагдай бар болуш керек. Менимче Кыргызстандын ишкер чөйрөсүндө бизде көпчүлүк ишкерлер өзү менен өзү ишти баштаган, өзү жалгыз иштеген, же болбосо көпчүлүгүнүкү баягы үй бүлөлүк бизнес дегендей. Сырткы кишини, бул инвестор деген бул жөн эле акча берген киши эмес да, бул кошо иштей турган партнер. Мына ошол сырткы кишини ишине киргизүүгө канчалык даяр экен? Ушул нерсеге үйрөнүү болуп атабы? Оңой эмес, ачык айтканда оңой эмес экен. Себеп дегенде сиз туура айтып кеттиңиз, бир ишкер өзүнүн ишин баштап, чакан болсо да өзүнүн иши дейм ансыз дагычы, өзүнүн үй бүлөсүнүкү, өзүнүкү бирок ачылуусу оңой эмес экен. Бирок биз ошол диалог алкагында, же болбосо жана сырттан келген конокторубуз бар, алардын сүйлөп берип атып, идеяларды берип аткан, бөлүшүп атканда түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз да. Эгер чоңойгуңар келсе, башкалар да кабыл алганга даяр болгула депчи. Бирок бизге жакшы жери ошол мен даярмын, мен башка бирөө менен чечкенге даярмын дегендер гана келет. Биз түшүндүрүп атабыз, биз ал жерге инвестор таап келгенибизде жөн акчаны берип коюп кетип кала турган кишилер эмес булар. Булар капиталга кирген инвестор, бул капиталга киргенден кийин ошол жерге сөзсүз аралашат. Жардам берип бир жагы максатында. Биз ошол жагын көбүрөөк айтып атабыз. Булар силерди келип контролдоо максатында эмес, жардам берүү максатында келип атат. Ошону кабыл алгыла депчи. Демек, инвестор бул компаниянын өнүгүшүнө кызыктар дегенди түшүнүп келет атабы кыргыз бизнес боюнча? Ошону түшүндүрүп атабыз. Эртең айтып атпайлыбы? Мисалы үчүн банктан алсаңар акчаны, бул банк силерге карызга берет, болду да. Ушу эшигинен чыгарат, анан кийин убакыт сааты келгенде талап кылат акчаны. А инвестор, банк рискке кирбейт эч качан, инвестор, залог калдырат, тиги болот. А инвестор андай эмес. Инвестор деген компанияңызга келип, компанияңызга акча салгандан кийин ал рискке кирип атпайбы чоң. Силер дейли рискте эле, кыскасы ошо биз айттык ишкергечи, ошо силер дейли инвестор дагы ошондой рискке кирип атат да. 50-50 болсо 50-50 риск алып коюп мойнуначы. Силер мисалы үчүн 100 000, 200 000 долларлык иш кылып аткан болсоң, инвестор келди, 100-200 000 салса, 50-50 болуп эсептелет да. Көбүрөөк 200 000 долларга жакын акча салган болуп калпайсыңарбы? Ошон үчүн ошол бир жагы ошол инвестициясын коргоо максатында, экинчиден албетте ал акча салгандан кийин ал акчаны чоңойткусу келет да, көбөйткүсү келет. 100 000, 200 000 салып койгонун бүтпөйт да, бир жылдан акчаны алат элем кайра депчи. Ошон үчүн бул жерде ойлойбуз, биз аракет кылып атабыз, эми инвестор дегенде түшүнүк жөн акчасы бар эмес, иш тажрыйбасын билген, ишти жакшы билген ишкерлер дагы ишкерлер болот депчи. Ошолор келип, балким ошо биздин чакан жана өркө ишкерлерибизге акчадан сырткары дагы технология менен башкаруу, мисалы үчүн менеджмент үйрөтүп, маркетинг үйрөтүп, балким компанияны чоңойто алышалы деген ишеничтебиз. Чоң рахмат. Рахмат.
Форумдун алдында анын уюштуруучулары ЖИА бизнес ассоциациясы жеке ишкерлер үчүн окууларды өткөрүп жатат. Алгач Ош жана Баткен, ошондой эле Жалал Абад облустарындагы ишкерлер окутулду. Учурда Ысык көл, Нарын, Талас жана Чүй облусундагы ишкерлер үчүн окуулар уюштурулууда. Тренингтердин жүрүшүндө ишкерлер бизнес долбоорлорун толук иштеп чыгып, алардын арасынан эң мыктылары Бишкек инвестициялык форумунда инвесторлордун назарына коюлат. Идея, максат, аракет, жыйынтык. Бишкек инвестициялык форуму сиздин максаттар ишке ашкан аянтча. Жакында. Бизнес олуттуу оюн. Өлкөдө бизнес жүргүзгөн ишкерлердин көпчүлүгү бизнес долбоорду даярдоо, инвестор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, өнөктөш менен мамилени кантип каттоо керектигин биле бербейт. Андыктан ишкерлерге атайын окууларды уюштуруу бул мезгилдин талабы. Капиталдын командасы да бул мүчүлүштүктү эске алып, ишкерлердин билимин кеңейтүүгө багытталган атайын сюжеттердин сунуштайт. Бул сапар инвесторду алып келүү үчүн ишкерлер эмнеден башташы керек жана бул процесске кантип даярдык көрүүсү тууралуу сөз болот. Инвестиция тартып келүүгө болгон даярдык бир нече кадамдан турат. Биринчи кезекте ишмердүүлүгүңүздү юридикалык каттоодон өткөрүү абзел. Кыргызстандын шартында көпчүлүк чакан ишканалар патенттин негизинде иштешет же компания ээсинин активдери бир нече юридикалык жактардын атына бөлүштүрүлгөн болушу мүмкүн. Юридикалык жак бул биздин шартта көпчүлүгү жоопкерчилиги чектелген коомдор, өзүнүн соода маркасы, лицензиясы, активдери, келишимдери бар болгон юридикалык жак түзүү өтө маанилүү. Кийинки кезекте компаниянын финансылык отчеттуулугун иретке келтирүү шарт. Анын эки түрү бар: финансылык отчеттун эл аралык стандарты жана башкаруу отчеттуулугу. Ал жерде ишкер канча кирешеге ээ болгону жана канча каражат короткону, ошондой эле канча таза пайда тапканы көрүнүп турат. Башкаруу отчеттуулугунун негизинде финансылык модель иштелип чыгат. Анда 3 нерсеге көңүл буруу зарыл. Первое — это сколько нужно. Биринчиден, канча инвестиция керек. Экинчиден, бул инвестициянын эсебинен компания канчалык үйсө алат. Жана эң маанилүү үчүнчү суроо: инвестор салган инвестициясын качан жана кандай киреше менен кайтарып алат. Сколько он получит обратно. Бул маалыматтардын негизинде инвестициялык меморандум, башкача айтканда бизнес план даярдалат. Бизнес планда ишкер компаниясы тууралуу кабардар кылып, ага рынок анализин кошуп, компаниянын өсүү стратегиясын көрсөтүүсү зарыл. Сауд Аравия София аттуу роботко өз жарандыгын бергенин расмий жарыялады. Аравия адамзат тарыхында жасалма интеллектке мындай статус берген алгачкы мамлекет. София мага ушундай жогорку мүмкүнчүлүк берилгенине абдан сыймыктанам. Менин роботтордун арасынан дүйнөдө биринчи жолу жарандык алуум тарыхый окуя болуп эсептелинет деп билдирди. Бирок азырынча жарандык берүүдүн жол жобосу ачыктала элек. Робот аталган өлкөнүн кадимки жарандарындай эле укуктарга ээ болобу же роботторго байланыштуу атайын эрежелер системасы иштелип чыгары белгисиз. BBC'нин журналисттери жай айында Софиядан интервью алышкан эле. Сиздин үйдө роботтун жашашына кандай карайсыз? Таанышып алгыла, бул адамга окшогон София аттуу робот. Софияны Гонконгдогу компаниялардын бири жасап чыккан. Ал жасалма интеллектке ээ болгон эң заманбап робот. Женевадагы көргөзмөдө София журналисттерге интервью берген. Мен өз эмоцияларымды өнүктүрүүгө үмүттөнөм жана адам болуу эмне экенин үйрөнүп жатам. Мен акыл эстүү болуп жатам жана бул мен үчүн адамдарды жакшы түшүнүүгө жана силерге жардам берүүгө киреги тиет деп үмүттөнөм. Бирге достордой болуп иштешип, биз баардыгыбыздын кең келечегибизди кура алабыз. BBC журналисти Софиядан адамдар менен роботтор кандайча бирге жашап кете алары тууралуу сураган. Мен келечектеги көйгөйлөрдүн алдын алгым келет. Келечекти адамдар үчүн да, роботтор үчүн да жагымдуу кылуу зарыл. Эң алгачкы интервьюларынын биринде София адамзатын жок кылгысы келерин айтып, кийинчерээк аны тамаша деп атаган эле. Менин айланамда ар дайым адамдар. Алар мени өнүктүрүүдө. Жана мен абдан көп саякаттайм. София 60тан ашык эмоцияны көрсөтө алат. Анын көздөрүндө атайын камералар орнотулган. Мындай роботтордо бир канча жылдан кийин аң сезим пайда болушу мүмкүн. Жаңы технологиялар тармагындагы дүйнөдөгү алдыңкы адистер, дүйнөлүк өндүрүштөгү робот техникаларынын кеңири жайылтылышы жана өнүгүүсү көпчүлүк адамдарды киреше булагынан ажыратышы мүмкүн деп эсептейт. Илон Маск баш болгон 100дөн ашык эксперттер Бириккен Улуттар уюмуна ачык кат жолдоп, робот өлтүргүчтөрдү иштеп чыгууга тыюу салууну киргизүүгө чакырууда. Технологиялардын өнүгүүсү бай жана жакыр адамдардын эле эмес, өнүккөн өлкөлөр менен кедей мамлекеттердин ортосундагы кандай ажырымга алып келиши мүмкүн?
KG Labs коомдук уюмунун түзүүчүсү Азиз Солтобаев капиталга курган маегинде көпчүлүк прогноздоп жаткандай келечек кооптуу деген ойдун алыс. Бирок атаандаштык доорунда талыкпай жаңы жөндөмдөрдү үйрөнүү талап кылынаарын эске салат. Но, вы знаете, такое гипотеза и предположение было даже с появлением паровой машины и, скажем так, в 20-х... Билесиздерби, мындай гипотезалар буу менен иштеген машина ойлонуп табылганда деле айтылган. Дегеним 1920-жылдарда да электр энергиясы кеңири колдонула баштаганда коом арасында ушундай прогноздор жаралган. Бирок коом жоголгон кесиптердин ордуна жаңы кесиптер пайда болгонун баамдап, жаңы шарттарга ылайыкташа баштады. Жаңы кесиптер жаңы жөндөмдөрдү талап кылаарын жана бул кирешенин жаңы булагы болооруна адамдар түшүндү. Мисалга, бүгүн машинист оператор деген кесип жок да. Азыр эч ким өзүнчө машинкада отуруп алып бир нерсени жазбайт. Бирок бул машинист операторлордун ордуна көптөгөн кесиптер пайда болду. Социалдык медианын адиси деген сыяктуу. Бул 6 жыл мурда эле жок болчу да. Анын аларды эч кайсы университетте даярдачу эмес. Которого элементарно 6 лет назад не было. И никто там ни в университетах и нигде не готовил. В первую очередь необходимо определить, что необходимо наверняка не какие-то профессии изучать, а общие навыки иметь. Мы сейчас живем в информационном веке, когда в среднем... Биринчи кезекте кайсы бир кесипти үйрөнүүгө эмес, башка жалпы жөндөмдөрдү өздөштүрүүгө аракет кылуу зарыл. Биз маалымат доорунда жашап жатабыз. Бир кылым мурда жашаган адамдарга салыштырмалуу биз 10 эсе көп сүйлөшүп, айландадагы адамдар менен пикир алышабыз. Анан бул маалымат агымынын ичинен негизги маалыматты бөлүп, аны талдай билүүбүз шарт. Информации от вспомогательные и уметь сфокусироваться на ключевых моментах, нежели размывать свое внимание на множество разных элементов. Вы не должны отвлекаться все время там, на сотовый телефон, какие-то сообщения мессенджеров там, или социальные сети, или на звонки, а больше должны учиться фокусировать свое внимание. Сиз түрдүү социалдык тармактардан келген каттарга же телефонго келген билдирүү же чалууларга көңүлүңүздү бурбай. Сизге учурда эң зарыл болгон маселеге кунт коюшуңуз керек. Экинчиден, бул сынчыл көз караш. Маалыматтын чын төгүнүн түшүнө билүү, башкача айтканда анализдөө. Үчүнчүсү бул чыгармачылык жөндөмдөр. Бул жөндөмдөрдү кантип өнүктүрүү боюнча бир нече багыттар бар. Адамдар чыгармачыл болууга аракет кылуусу керек. Кыргыздардын генинде бул нерсе бар. Бизде комузчулар, акындар болгон. Азыр санариптик акын деген да термин пайда болгон. Бул адам виртуалдык талаада, социалдык тармактарда түрдүү темаларда диалог жүргүзө алат. У нас много виртуозов, акынов. Есть даже такой термин «цифровой акын», который говорит о том, что человек, который в виртуальном пространстве умеет импровизировать и свободно вести диалог в социальных сетях по какой-то теме. Вот согласно наше старшее поколение привыкло к тому, что со школьных лет их готовят к какой-то одной профессии, которым они будут заниматься до выхода на пенсию. Бизден улуу муундагы адамдар мектеп курагынан баштап бир кесипке үйрөтүлүп, пенсияга чыкканча ошол кесип менен иштөөгө көнүп калган. Ал эми азыр кесипчи ошол кесипке зарыл болгон билим мезгил менен өзгөрүп алмашып жатат. Ошол себептүү кайсы бир кесиптин ээси карьерасынын аягына чейин 3-4 кесипти алмаштырышы мүмкүн. Кечээ ал журналист болуп иштеп жүргөн, бүгүн ал видеоблогер болду. Эртең ал социалдык тармактарда бир продукту алдыга жылдырган SMM боюнча адис болушу мүмкүн. Бул бир эле жөндөмдү башка тармактарда колдоно билүү дегендик. Бул жаңы жөндөмдөрдү үйрөнүүгө, анын кереги тийбей калса, дагы башка жөндөмдөрдү үйрөнүүгө түртөт. Работа, это применение одних и тех же навыков на различные области данных. К примеру, даже в таких высоких науках, как программирование, раньше, например, 15 лет назад обучались Objective-C или каким-то языкам программирования. Потом спустя 7-8 лет появились новые, более проще языки. И спустя еще 5 лет появляется новый язык. И этим ребятам, которые вроде высокооплачиваемые... Мисалга программалоо багытында. Айталы 15 жыл мурда программалоонун Objective-C же башка тилдери окутулчу. Анан 7-8 жыл өтүп, ага караганда бир топ жеңил болгон тилдер пайда болду. Ал эми дагы 5 жылдан кийин такыр башка тил келип чыкты. Анан бул кесип ээлери такай өз билим деңгээлдерин жаңылап туруусу керек. Жаңы нерсени гана үйрөнбөстөн, эми мурда болгон, бирок керексиз болуп калган маалыматтарын унутканды да үйрөнүүсү кажет. Роботтоштуруу бул адамдардын башка иштер менен алектенүүсүнө кенен мүмкүнчүлүк жана убакыт берген жакшы процесс.
Биз адатта акчага жетүү үчүн үй бүлөнү багуу жана каарлыкка акча топтоо үчүн иштейбиз. Анан сен үчүн баарын жасап жаткан автоматизация процесси жашоонун маңызы эмнеде деген суроону коет. Бул адамдарга өзүн өзү өнүктүрүүсүнө мүмкүнчүлүк берет. Бул бардыгы мамлекеттин гана эмес, жеке менчик компаниялардын жүргүзгөн туура саясатынан көз каранды. Балким 5 жумушчу күндүн ордуна 4 күн кылуу керек. Бирок айлык акынын мурдагы көлөмүн сактап калуу зарыл. Убакытты үнөмдөө менен адамдар чыгармачылыгын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Там, с точки зрения там, рабочего времени, там, может быть, не пятидневка, а четырехдневка, и при этом при сохранении заработных плат это будет хорошей возможностью для такого творческого будущего. Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Ушул жана башка экономика, бизнес темалар менен кесиптешим Айсулуу Тикимбаева 3-күнү ушул эле маалда тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.